Алай районунун Күлчө шаарчасындагы Курманжан Атканын музейине баш бакканда эле алгач инсандын жезден тургузулган биектиги 7 метрде түзгөн эстелиги менен 2 жолборсту көрүүгө болот. 2 кабаттуу тарыхый этнографиялык музейден Курманжан Атка колдонуп жүргөн идиш аяктарды, кийимдерди, көшөгөлөрдү кол өнөрчүлүгү сакталган. Мындан тышкары Алымбек Даткага тиешелүү буюмдар бар. Бул Курманжан Датканын дооруна таандык бүт кыргыз эли колдонуп келген буюмдар. Курманжан Датканын өзүнө таандык буюмдар бул жакта. Баштыгы бар өзүнүн, биздин эң уникалдуу экспонаттарыбыз баштыгы бул Курманжан Датка өзү колдонгон. Бул көшөгөсү, Алымбек Даткага турмушка чыккандагы көшөгөсү. Бул дарга асылган баласы эң кичинекей Курманжан Датканын Камчыбек деген баласынын чапаны. Өзүнүн чапаны. Буну туугандарынан изилденип уже табылып келинген. Курманжан Датка тарыхый этнографиялык музейине келген конокторго тааныштырып жүргөн Назгүл Жетибаева. Ал 3-4 жылдан бери музейдин ичиндеги ар бир буюмда тарыхый жазууларды конокторго түшүндүрүп берүү анын күнүмдүк жумушу. Курманжан Датканын элесин ар сүрөтчү ар кандай кылып өзгөртүп тартып жүрөт. Бирок Алай ханышасынын 95 жашындагы небереси менен жайлоого бара жатканда тартылып калган сүрөтү музейде бар. Ал кыргыз эли үчүн тарыхый жалгыз сүрөт бойдон калды. Бул Курманжан Датканын 1906 жылдагы сүрөтү 95 жашындагы. 1907 жылы дүйнөдөн кайткан. Ошол бизге акыркы элесин калтырып кеткен финландиялык окумуштуу Карл Густав Эмиль Маннергейм. Бизге акыркы элесин калтырып кеткен. 95ке чыкса дагы атка минип сүрөткө түшкөн небереси менен. Бул боз үйдүн ичиндеги Курманжан Датка небереси Маннергейм, орустардын элчиси, Курманжан Датканын жайлоого көчүп бараткандагысы. Музей 1991 жылы Курманжан Датканын 180 жылдык мааракесине карата ачылган. Музейдин биринчи кабатында Курманжан Датканын 180 жылдыгына карата берилген белектер, анын айкели жана музейди куруу учурундагы сүрөттөр бар. Ошону менен катар Алайдан чыккан чыгаан уул кыздардын, район жетекчилеринин да сүрөттөрүнө орун берилген. Ал эми экинчи кабатында Курманжан Датка колдонгон буюмдары, баласы Абдылдабектин, чөбөрөсү Муса Абдышевдин айкелдери жайгаштырылган. Бул музейде жалпысынан 3000ден ашуу экспонаттар бар. Бүт Курманжан Датканын өздүк буюмдары, ошолдорго таандык бүт көчмөн кыргыз элинин жашоо турмушунун бүт буюмдары колдонуп келген, ата-бабаларыбыз колдонуп келген буюмдар бар. Ар кандай археологиялык эстеликтер бар, этнографиялык эстеликтер бар. Туристтер анча келе элек, көбүнчө башка жактан келген адамдар келишет. Курманжан Датка кыргыздан чыккан алгачкы саясатчы айым катары белгилүү. Тарых барактарында Курманжан Датка 1811 жылы жарык дүйнөгө келип, 1907 жылы көз жумгандыгы айтылат. Жай айларында Алай ханышасынын музейине көптөгөн туристтер келип таанышып кетет. Ал эми бул жайга Алайдагы жаңы үйлөнгөн жаштар келип, эстеликке сүрөткө түшүп кетүүнү да адатка айландырды. Адыл Акжол уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.